жолу Ош шаарыбыз өлкөнүн башка аймактарына өзүнүн бир катар өзгөчөлүктөрү менен белгилүү. Алсак алардын катарында аймакка келген конокторду кайдыгер калтырбаган Оштун даамдуу самсасы. Шаарда бир катар жарандар самса жаап тиричиликтерин өткөрүү менен өз кезегинде Ош шаарынын атын өлкөнүн башка аймактарына самсанын даамдуулугу менен жайылтууда десек да болот. Алардын бири өтүп бараткан адамды кыя бастырбаган жол боюнда жайгашкан Мырзалим самсаканасы. Бул жайга келген кардарлардын саны көп. Аймактын тургундарынан сырткары Ош шаары аркылуу башка багытка өтүп баратып, самсанын даамын бир татып кетүүнү адат кылгандар да бар. Баткенге өтүп аттыгына биз ар дайым Ош шаарына келген сайын ушул жерден самсасын тийип, балдар аябай жакшы даярлайт экен. Жакшы мына көрүп атабыз, жеп атабыз. Да 2 жол алдык. Булардыкы аябай жакшы экен. Жолдун боюнда экен, салкын, тазалыгы, бардык жагынан элдин көптүгү эл да үйрөнүп калыптыр бул жерде. Ошон үчүн ушу кызматкерлерине рахмат. Элди ушунчалык тейлеп атышат. Арзандыгы дагы, даамдуусу жакшы экен. Ошко келдиңби? Демек тандыр самса жебей кетүүгө болбойт. Бул нерсе Санабар Турдукулова жана анын туугандары үчүн кадимки көрүнүш. Анткени конокторду узатаарда Оштун тандыр самсасы менен сыйлап анан жолго чыгарат. Бишкекте жашайбыз. Анан туугандарыбыздын көбү ушул Кара Суу, Алай. Анан биз Ошко тынбай келебиз мына неме тойлорго. Анан ар дайым ушул Алайга өтүп кетип атканда дагы ушул жердин самсасынан жеп кетебиз. Шербетин ичебиз. Мына кайнелерим, мында кимиси болсо да ошол жерден мындай кетип атканда узатып коюшат да, ошо самсага келип узатып коюшат. Ушу жакшы жер, жакшы самсасы жакшы деп. Кардары үзүлбөгөн тандыр самсаны даярдоо иши эртең менен 6-ларда башталат. Даанасы 55 сомдон сатылган тандыр самсадан күнүнө 1000 чукул даярдалат. Бишкектен бул жагы Россияга чейин коробка салып алып кетишет. Атайын машина менен же болбосо маршрутка менен келип, көп болуп отуруп алып жеп кетишет. Самсаны тандырга чейин даярдоо үчүн 6 киши кызмат кылат. Ал эми акыркы баскычы 24 жаштагы Исламбек Абдукапиров шериги экөөнүн мойнунда. Мектепти бүтүп анан кийин үйрөнгөм. Ушу өнөрдүн аркасынан анан жеп атабыз. Мен кийден үйрөнгөм чоң. Абдумалик деген. 3 жыл, 4 жыл колунда шагирт болуп жүргөм. Анан өзүмчө иш баштагам. Аталган самсакананын администраторунун айтымында бул жай Совет мезгилинен бери иштей баштаган. Андан бери канча жыл өтсө дагы Мырзалим самсаканасы өз кардарларын жоготпой келет. Ош шаары жумалыгынын алкагында дагы Оштун даамдуу тамактарынын жасалуу ыкмасы, өзгөчөлүктөрү менен тааныштырабыз. Сымбат Абдакимова, Илимбек Эмилбек уулу, Атай Сыдыков, Таң нуру программасы.